Ал эми өлкөдө онкологиялык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты төмөн экенин айгинелеген системалуу көйгөйлөр жана бейтаптардын укуктарынын бузулушу аныкталды. Өткөн жылы Акыйкатчы институту улуттук онкология жана гематология борборунда, улуттук эне жана баланы коргоо борборунун онкология жана онкогематология боюнча балдар бөлүмүндө мониторинг жүргүзгөн. Анын жыйынтыгы тууралуу кесиптешим Каныкей Бозгонова кенен айтып берген турат. Каныкей, мониторингдин негизинде аталган борбордо кандай олуттуу көйгөйлөр аныкталыптыр? Биринчи кезекте бул жарандардын жана онкологиялык оорулар менен ооруган бейтаптардын кайрылууларынын негизинде бул мониторинг жүргүзүлгөндүгүн айта кетишибиз керек. Анын жыйынтыгында аталган ооруканаларда жетиштүү медициналык кызмат көрсөтүлбөгөндүгү аныкталган. Бул тууралуу Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева төмөнкүлөрдү билдирди. Мониторингдин жыйынтыгында каржылоонун жетишсиздиги, жабдуулардын эскириши жана тартыштыгы, дары-дармектин үзгүлтүк менен келиши, күндүзгү стационардын ашыкча жүктөлүшү жана кадр жетишсиздиги сыяктуу негизги системалуу көйгөйлөр аныкталган болчу. Бул жерде негизги маселе каражатта, анткени онкологиялык кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоо үчүн аталган ооруканалардагы бөлүнгөн каражат аталган ооруканалардын муктаждыктарына жооп бербейт. Тактап айтсак, 2018 жана 24 жылдар аралыгында аталган тармакка 3 миллион сом гана бөлүнгөн. 24 жылы бул сумма 176 миллион сомго көбөйтүлгөн. Ал эми 25 жылы болсо 800 миллион сом жеткен болчу. Ал эми улуттук онкология борборунун маалыматы боюнча жалпы онкологиялык дарылоо үчүн жылына 4,5 миллиард каражат керек экендиги айтылууда. Бул жогоруда бөлүнгөн каражаттан 5 эсе көп болуп саналат. Бул эми мындай абал, азыр онкологиядагы мындай абал бир эле баягы жарандардын ден соолугун начарлатып, ошол эле учурда онкологиялык оорулар менен жабыркаган жарандар арасында өлүмдүн санынын көбөйүшү эле эмес, жарандар зарылдыктан улам жеке бейтапканаларга, ошондой эле чет жактагы ооруканаларга барып дарыланууга аргасыз болууда. Бул албетте жарандардын социалдык экономикалык баягы абалына дагы олуттуу таасир берип аткандыгы айтылууда. Өз убагында диагноз коюу, үзгүлтүксүз дарылануу жана коопсуз медициналык кызмат алуу мүмкүнчүлүгүнүн чектелиши бейтаптардын жашоого жана ден соолугун коргоого болгон негизги укуктарына түздөн-түз таасир этет. Бул улуттук онкология борборунда нур терапиясын алуу үчүн дагы аппараттар жетишсиз, узун кезек түзүлгөн учурлар бар. Ал тургай айрым учурда жарандар жумалап дагы кезек күткөн учурлар бар экен. Ошол мониторинг жүргүзүп жаткан учурда 34 жаран ошол кезекте тургандыгы аныкталган. Ошондой эле мындай аппарат бир эле ушул улуттук онкология борборунда болгондуктан башка аймактардагы дагы жарандар аргасыз Бишкекке келүүгө муктаж болот экен. Айгерим. Каныкей, негизи бул маселе боюнча Саламаттык сактоо министрлиги же аталган мекемелерден түшүндүрмө ала алдыңызбы? Жогоруда биз айткан мониторингде маалымат эми узун экен. Муну азыр кыска убакытка батыруу мүмкүн эмес. Ал жерде кыргыз фармациянын дагы дары-дармек менен жетиштүү деңгээлде убагында камсыздабай жаткандыгы айтылган. Онкологиялык ооруларды дарылоо үчүн жылына 2,5 миллиард сомдой каражат керектелет экен. Бирок жогоруда биз маалыматтарда айттык, кыргыз фармациянын жетекчилиги жаңы гана алмашкандыктан алардан бул тууралуу кенен маалымат ала алган жокпуз. Бирок Саламаттыкты сактоо министрлигинин күн өткөн коллегиясында дал ушул маселе көтөрүлүп, министр өзү дагы бул маселеден кабары бар экендигин айтып, олуттуу сын пикирлер айтылган. Почему у нас онкология такой страшные цифры? Эмне үчүн биздин онкологияда мындай коркунучтуу сандар? Анткени ал жерде өнүгүү жок, башка көз караш менен каралбайт. Онкологдор такыр өнүкпөй калган. Ошон үчүн бизде өлүм көп. Биздин жарандар айласыздан үйүн сатса дагы чет өлкөдө дарыланып жатат. Ал тургай биздин онкологиянын азыркы абалына мүнөздөмө берүү үчүн сөз таппай атам. Мен борбордун директору менен сүйлөшсөм, бизде эч кандай маселе жок деди. Демек ал мындай абалга ыраазы экен. Бул киши маселени чечмек тургай көрбөйт же көргүсү келбейт. Кыскасы кайдыгер карайт.
Министрдин бул сөзүнөн улам эми ооруканалардагы абалдан кабары бар экен деп түшүндүк. Ошол эле учурда тез арада чара көрөт деген үмүт жаралып атат. Ал эми баягы мониторинг учурунда улуттук онкология борборунда 325 бейтап дарыланып жаткандыгы аныкталган. Ошол эле учурда диспансердик эсепте 35.163 онкологиялык бейтап каттоодо тургандыгы аныкталган. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунда дагы текшерүүдө ошо мониторинг жүргүзүү учурунда дал эле ушундай мыйзам бузуулар, кемчиликтер аныкталгандыгын Акыйкатчы институту белгиледи. Ошол мониторинг жүрүп жаткан учурда ал балдар ооруканасында 60-ка жакын бейтап дарыланып жаткандыгы айтылды. Эми мониторингдин жыйынтыгында Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева министрлер кабинетине жана ушул тармакка тиешелүү болгон финансы министрлигине, саламаттык сактоо министрлигине, ошол эле Кыргыз фармацияга жогоруда айтылган мониторингдин жыйынтыгында белгиленген мыйзам бузууларды жана кемчиликтерди тез арада жоюу боюнча сунуштарын айткандыгын билдирди. Айгерим. Рахмат Каныкей маалыматыңызга. Эске сала кетейин, биз онкологиядагы көйгөйлөр туурасында Каныкей Бозгунова менен баарлаштык.